Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык, отургула. Сабагыбызды баштаардан алдын силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип атат балдар. Азыр суналычы колуңарга эмне урунат экен. Баарыбыз алабыз. Алабыз. Ачабыз. Көрдүңөрбү балдар? Жазууну окудуңарбы? Силерге кандай маанай тартуулады? Ким ошол сезимдери менен бөлүшкүсү келет? Мубина? Ар бир кемчиликти оңдосо болот. Мен бул сөз менен өзүмдүн кемчиликтеримди оңдоого аракет кылам. Азаматсың. Жактыбы? Ооба. Азамат, отур. Дагы ким? Мадина? Бул жерде сенин колуңдан келет деген жазыла экен. Бул сөз менен мен өзүмө болгон ишеничим дагы да артты. Азамат, өзүңө болгон ишеним дагы да күчөдү же артты. Жакшы. Отура кой. Дагы Сумая? Бул жерде сен күчтүүсүң деп жазылып турат. Бул жазууну окуп мен өзүмдүн ички абалым, руханий жактан өзүмдү күчтүү сезүүгө аракет кылам. Сени дагы да күчтөндүрдү бул сөз, а? Жакшы. Азамат. Жасмина? Бул жерде бир сенин колуңда деген сөз бар экен. Бул сөздү окугандан кийин мен көптөгөн ийгиликтерди өзүм жарата алышымды сездим. Сездиң, Азаматсың. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштаардан мурда силерди топторго бөлүп алсам. Көңүлүбүздү экранга бурабыз. Силерди азыр топторго бөлүү үчүн топко бөлүндүк. Биринчи топ Алия, Сезимай, Абдушкур, Умар. Экинчи топ Мубина, Сумая, Адина, Муса. Үчүнчү топ Даниэль, Амантур, Мадина, Жасмина. Төртүнчү топ Айдай, Айпери, Сумая, Кутман. Тезинен ордордубузга отуруп алабыз. Тез. Азыр баарыбыздын колубузда телефон бар. Ал телефондун заряды түгөсө иштебей калат, колдонууга мүмкүн болбой калат. Ошондуктан бул балоо критерийинде биз жооп берген сайын бул зарядка не болот экен? Толуп барат. И ошол эгерде кайсыл топтун заряды, батарейкасы тез толсо, ошол топ жеңишке жетишет. Түшүнүктүү, Түстүү, алдыңардагы түстүү стикерлер менен телефондун батарейкасын толтуруп барасыңар. Ар бир топ өзүнө тиешелүү бир адамды ошол телефондун зарядын толтуруу үчүн шайлап алгыла. Унутпастан толтуруп туруусу зарыл. Ошол менен бааланасыңар. Анда эмесе балдар, өтүлгөн теманы, үйгө тапшырманы кайталап алсак. Үйгө тапшырма эмне болду эле? Анда эмесе үйгө тапшырманы кайталап алсак, өтүлгөн теманы. Үйгө тапшырма кайсыл болду эле? 11-ci параграф 20-30 жылдардагы Кыргызстандын руханий турмушу. Ушул тема боюнча силерге дал келтирүү оюнун мен түзүп келгенмин. Кунт коюп карайбыз мониторго. Дал келтиребиз. Биринчи дал келтирүүгө ким чыгат? Кел, Айпери. Кайсыл сөз менен, кайсыл түшүнүктөр менен дал келип атат? Латын алфавитине өтүп, араб жазуусунан жаңа жазууга өтүп деген чогулуп атат. Азыр көрөбүз. Демек, туура экен, Азаматсың. Отура кой. Атеистик саясат динге каршы мамлекеттик саясат жүргүзүүгө. Азыр көрөбүз. Азаматсың, туура. Сезимай. Аялдардын коомдук турмушка тартылышы менен кыз келиндердин билим алышы. Азыр көрөбүз. Азамат, туура. Отур. Кел, Айдай. Кыргыз сахна өнөрүнүн кабылданышы театрлык искусствого
Кыргыз сахна өнөрүнүн калыптанышы театр искусствосуна да алып келет деп атасың, а? Азыр. Азаматсың. Отур. Унутпай, кимден чыкса ошону зарядтагыла. Болду, зылдап. Советтик мектептер жаңы билим берүү системасы Түзүлгөн. Азаматсың. Отур. Сабатсыздыкты жоюу. Азаматсың, Жасмина. Зарядтап турабыз. Дагы ким? Кем уса? Репрессия жылдары улуттук Интеллигенция өкүлүнүн куугунтукталышы. Жакшы. кыргыз басма сөзү кыргыз тилиндеги алгачкы гезит журналдардын чыгышы. Азыр көрөбүз. Азаматсың. Отур. Кем убина? Жаңы маданиятты өмүр сүрүүгө салым кошкон адамдар. Улуттук интеллигенция. Азыр. Азамат, кел, Мадина. Акыркысы калды, а? Маданий агартуу мекемелери, китепканалар, клубдар, кызыл бурчтар ачылган. Жакшы, Азамат. Азаматсыңар балдар, үйгө тапшырмага мыкты даярданып келипсиңер. Анда эмесе жаңы теманы баштайбыз. Жаңы теманы баштарда биз сүрөттөргө карайбыз, балдар. Сүрөттөргө карап, жакшылап, алардын турганын, кийимин, баарын жакшы анализдеп, анан доскага чыгып, суроолорго жооп беребиз. Суроолорго жооп берүү үчүн бул эшикти биз суроолорго жооп берип, анан ачып, ушул адамдардын ким экендиги менен таанышабыз. Кел, Мадина. Бул сүрөттөрдө кимдерди көрүп жатасың? Бул сүрөттөрдө мен аскер кийимин кийген жокмун. Аскер кийимин кийген адамдарды, инсандарды гана көрүп жатасың, а? Жакшы, өзүң. Кандай билип атасың? Asker kimdir? Аскерди кийимдеринен билип атап, медалдарынан билип атасың, а? Демек, эрдик көрсөткөн инсандар деп ошол кийимдеринен билип атасың. Жакшы, Азамат, отур. Ке, Сумая. Бүгүнкү сабагыбызга бул инсандардын кандай тиешеси бар? Менин оюмча, бул инсандар согушта эрдик көрсөтүп, баатырлар болгон деп ойлойм. Кайсыл согушта? Улуу ата мекендик. Улуу ата мекендик согушта. Азаматсың, жакшы, отур. Отура кой. Азаматсыңар балдар, биз эшигибизди ийгиликтүү ачып алдык. Эшигибизди ийгиликтүү ачып алдык. Демек, кандай ачуу тартибин дагы үйрөнүп алдык, а? Маданияттуулук менен биз жат эшикти кантип ачат экенбиз? Тыкылдатып, кагып ачат экенбиз, а? Жакшы. Демек, өзүңөр айткандай эле, бул инсандар улуу ата мекендик согуштун баатырлары, эрдик көрсөткөн жоокерлери. Демек, биздин темабыз өзүнөн чыгып калды. Демек, бүгүнкү жаңы темабыз Кыргызстандын жоокерлери улуу ата мекендик согуштун майдандарында 1941 жылдан 1945 жылдарга чейин. Кыргызстандын жоокерлеринин улуу ата мекендик согуштагы катышуусу, алардын көрсөткөн эрдиктери жана Советтер Союзунун баатырлары жөнүндө маалымат аласыңар. Панфилов дивизиясы, Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Исмаилбек Таранчиев сыяктуу баатырлардын тарыхтагы ордун түшүнөсүңөр. Тарыхый ой жүгүртүүңөр, салыштырууңар жана талдоо жөндөмдөрүңөр өнүгөт, суроолорго жооп бересиңер, карта жана кошумча материалдар менен иштөө көндүмдөрүңөр калыптанат. Мекенчилдикке, эрдикти баалоого, тарыхый мурасты урматтоого жана улуу муундун каармандыгын сыйлоого тарбияланасыңар. Экинчи дүйнөлүк согушка дүйнөдөгү 61 мамлекет катышкан.
Бул согуш адамзат тарыхындагы эң ири согушта курман болгондордун саны 70 миллиондон ашуун болгон. Кыргызстандан 360 миңдей адам катышып, 90 миңден ашыгы курман болушкан. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия Советтер Союзуна басып кирип, бул окуя Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы болуп калды. Ушул күн. Бул согуш, Экинчи дүйнөлүк согуш адамзат тарыхындагы эң ири жана эң кандуу согуш болуп эсептелип, согуш башталган күндөн тартып Кыргызстандын аймагында 16 жаштан 50 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдү согуш ишине үйрөтүлүп, согуш майданына жөнөтүлүп жатты. Кыргызстан согуш башталгандан тартып, согуш аяктаганга чейин 380 миңден ашуун уулдарын согуш майданына жөнөтүп, анын ичинде 1305 аялдар түзгөн. 1305-и ала кой. Ала кой. Мына силерге ушул экен. Силер тапшырмалар менен тааныштыңарбы? Ооба. Биринчи топ insert усулу менен иштейт экенбиз. Таймлайн усулу менен иштейбиз. Экинчи топ бул Вендин диаграммасын. Диаграммасы менен иштейбиз, Вендин диаграммасын сызабыз. Төртүнчү топ бул кластер усулу менен иштейбиз. Эң жакшы кластер түзөбүз. Темада 4 подтема бар, балдар. Темада 4 подтема бар. 4 топ 4 подтема менен иштейбиз. Ар бир топ өзүнө тиешелүү гана подтемалар менен тапшырманы аткарабыз. Ким даяр? Келгиле, биринчи топ презентацияңарга, доскага чыгып презентация жасаганга даярданабыз. Бизге insert методу түштү. Биз билген маалыматтарыбызды жаздык. Биринчи, менин маалыматым бар эле. Биз улуу ата мекендик согуш 1941 жылы башталып, 1945 жылы аяктаганын билгенбиз. Жаңы маалымат, биз согушка дүйнөнүн 80% катышканын жаңы билдик. Жана Башкача ойлочумун, биз согушка жалаң эркектер катышат деп ойлочук. Бирок аялдар деле катышат экен. Анан бизде суроо жаралды, эмне үчүн согушка аялдар катышкан? суроо жаралды. Согушка дүйнөнүн 80% катышып, канча мамлекетте болуптур? 61 мамлекетте болуптур. Бул силер үчүн жаңы маалыматпы же маалыматыңар бар беле 61 мамлекет катышкан? Жаңы маалымат. Болду, азаматсыңар. Жакшы презентацияңар. Бизге берген тапшырма бул Вендин диаграммасы боюнча жана бизде подтемада панфиловчулар жана башка аскердик күчтөр жанагылардын окшоштуктары болчу. Панфиловчулар бул Иван Панфилов 316-чы дивизиясынын астындагы жоокерлер. Аткычтар дивизиясынын командири. Ошол Иван Панфилов ошол 316-чы аткычтар дивизиясынын командири болуп эсептелет. Башка аскердик күчтөр бул панфиловчулардан тышкары согушка катышкан жоокерлер. Жана Алар окшоштуктары бул экөө тең өз мамлекети үчүн согушкан, өз мамлекетинин тынчтыгы үчүн жана өз мамлекетинин элдери үчүн согушка катышкан. Жана ошол өз мамлекеттеринин
келечекте өнүктүрүүгө жана жакшыртууга согушка эрдик көрсөткөн. Берилген тапшырмалар боюнча ким даяр? Келгиле биринчи топ. Өзүңөрдүн тобуңардын астына айтып, түшүнүк берип, жабыштыра беребиз. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштарынын аскерлери Советтер Союзуна бастырып келген. Жана согушка 16 жаштан 50 жашка чейинки адамдарды чакырышкан. Согушка Кыргызстандан 380 миңден ашык адам барып, алардын 1305-и аял болду. Сталинград жана Харьковдун салгылашууларында Дайыр Асанов өзүнүн эрдигин көрсөттү. Бардык гранаталарды түгөткөндөн кийин Чолпонбаев деп эрдин бардык гранаталарды түгөткөндөн кийин алган жерге чыгып барып, көчөргөн Андрей Титанов каршылаштары менен согушуп жана өзүнүн каршылаштарынын алтын шаңкасын жокуган. Кавказды коргоодо Кубат Жуматаев ротанын саясий жетекчиси өзүнүн жанын курмандыкка чалган. 1943 жылы аскерлерде 3-төн 2 бөлүгү бошотулган. Мен жачап кеттим. Не дедиң ал? Иван Панфилов 316 аткычтар дивизиясынын командири болгон. Чагылгандай тез согуш тарыхта Блицкриг деген ат менен аталган ыкма. Қалын Рүсөнбаев соғыш учурунда 1945 жылы Одер дарыясынан өтүп жатканда өзүнүн көрсөткөн кармандыгы үчүн батыр намына ээ болгон. Башынан айт. Қалын Рүсөнбаев соғыш учурунда 1945 жылы Одер дарыясынан өтүп жатканда өзүнүн көрсөткөн кармандыгы үчүн батыр намына ээ болгон. Жапар Асаналиев Батыш Дүйнөнүн өтүп жатканда анын жолдоштору ал жерде фашисттерден каза таап жана өзү да 20-дан ашуун фашисттерди пулемет менен өлтүрүп, акырында фашисттердин колуна кармалып берүүнүн ордуна өзүнүн граната менен аларды кошо жардырган жана көз жумгандан соң Советтер Союзунун батыры намына ыйгарылган. Азаматсыңар балдар, тапшырманы аябай жакшы аткардыңар, активдүү катышып жатасыңар. Эми көңүлүбүздү экранга бурсак, улуу атамекендик согушка катышкан кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу факт. Биринчи факт балдар, уу коргошунду табуу үчүн кыргыз окуучуларын атайын тоого жөнөтүшчү. Бул уу чөп Ысык көл тамыры деген ат менен да белгилүү. Андан жарадар болгон солдаттарга дары жасалчу. Арам өрдөк деп аталган өрдөктүн жыты жагымсыз болгондуктан аны эч ким жечү эмес. Бирок согуш кыргызстандыктардын тамакка болгон көз карашын өзгөрткөн. Доскадагы сүрөткө карайбыз балдар. Демек бул доскадагы сүрөттөр менен тааныштыңар. Эрдиктери менен тааныштыңар. Кандай эрдик көрсөткөн, улуу атамекендик согушта кандай эмгек сиңирген.
Демек, булардан азыр аттары турабы? Демек, силер өзүңөр коесуңар азыр. Берген маалыматтарыңарга таянып, алган китептен алган маалыматтарга таянып, силер ушул баатырлардын ким экендигин атайсыңар. Ким чыгат? Ке Сумая, Мадина. Мына жерден алабыз. Демек, доскадагы баатырларыбызга аттарын коюп алдык. Но эки инсан силерге тааныш болуп атабы, балдар? Кимдер булар? Булар Бурханалы Шамшиев менен Сайфидин Атабеков. Бурханалы Шамшиев анын атынан мектеп ачылган. Биздин мектебибиздин аты Бурханалы Шамшиев. Сайфидин Атабековдун атына Айыл өкмөтүбүз бар, а? Жакшы, азамат. Дал ушул инсандар улуу атамекендик согуштун катышуучулары экен, балдар. Эрдик көрсөткөн катышуучулары. Сайфидин Атабеков, силер азыр Панфиловчулардын 316 аткычтар дивизиясы деп айттыңар, а? Ошол дивизияда кызмат өтөгөн баатырыбыз. Азыркы учурда биздин айыл өкмөтүбүздү ушул кишинин намы, айыл өкмөтүбүз ушул кишинин намын алып жүрөт. Ал эми бул инсаныбыз Бурханалы Шамшиев. Азыр биздин билим алып аткан уябыз, мектебибиз ушул кишинин атын алып жүрөт. Бул инсаныбыз дагы улуу атамекендик согуштун баатыры, катышуучусу. Азаматсыңар, балдар. Эми сабагыбызды бышыктоо иретинде телефондорубузду алабыз, баарыбыз. Телефондорубузду алабыз. Буга чейин тааныш эле приложение менен иштегенбиз биз, Kahoot, тест иштейбиз. Азыр мен силерге эме көрсөтөм, тезинен уланып аласыңар. Панфилов дивизиясы кайсы шаарды коргоодо эрдик көрсөткөн? Демек, кийинкисиге өтөбүз, балдар. Карагыла. Адина, Мубина, азаматсыңар. Муса, Алия, Мусумая. Кийинкисиге өтөбүз. Панфилов дивизиясынын командири ким болгон? Панфилов дивизиясынын командири ким болгон? Белгиледикпи? Кийинкиси. Дүйшөнкул Шопоков кайсы баатырлардын катарында болгон? Шолпонбай Түлөбердиев кандай эрдик жасаган? Советтер Союзунун баатыры наамын алган кыргыз учкучу ким? Талгат Бегелдинов кандай аскер болгон? Снайпер, танкист, учкуч, артиллерист. Кыргызстандан согушка канчага жакын адам катышкан? Панфиловчулардын саны канча болгон? Карагыла өзүңөрдүн эмеңерди. Муса, Мубина, Адина, азаматсыңар. Документтүү материалдар менен таанышабыз үйдөн. Документтүү материалдар менен. Анан тетрадыбызга теманы жазып, кыскача конспект жазып коебуз. Эми биз балуу критерийине кайтабыз, балдар, карагыла. Бүгүнкү сабакта экинчи топ менен үчүнчү топ сабакка аябай активдүү катышып, эң жакшы көрсөткүчтү.
эң жакшы деген баалар менен бааланат. Мен ушул сабак боюнча рефлексия жүргүзгүм келип жатат. Бүгүнкү сабак боюнча силер өз оюңарды айтып, өзүңөрдүн эмоцияңар менен бөлүшөсүңөр. Мисалы, мына кызыл шапка булар ой жүгүртүүнүн 5 шапкасы. Ой жүгүртүүңөрдү өстүргөнгө көмөктөшүүчү 5 шапка. Мисалы, мына кызыл шапка мен бүгүнкү сабакта кандай маалыматтарга ээ болдум? Анан кандай эмоция топтой алдым? Ким ушул кызыл шапканы кийгиси келип турат? Кел, Мудина. Мен бүгүнкү сабакта батырларды жана алардын эртектерин түшүндүм. Бул ак шапка, бул өнүгүүнүн шапкасы экен балдар. Өнүгүүнүн. Мен ушул сабактан эмнелерди алдым өзүмгө. Өзүмдү кимге окшоштургум келет келечекте? Кандай инсан болууну каалайм деп өзүңөрдү өнүктүрө аласыңар. Ким ушул шапканы кийгиси келип алат? Мен өзүбүздүн батырлар менен сыймыктандым жана мен Дайыр Асановго окшогон өз эл жерин коргогон күчтүү аскер болгум келет. Бул кара шапка коркуу шапкасы экен балдар. Менин бул сабакта коркуу жана толкундануу сезимим болду. Уюштуруу шапкасы экен балдар. Уюштуруу. Мен өзүмдүн бар билимим менен командамды алдыга сүйрөп, болгон билимим менен бөлүшкөнгө аракет кылдым. Шапка бул сары шапка. Бул сабактан мен эң көп маалыматтарды алдым. И досторум менен бөлүшкөнгө даярмын деген шапка экен. Кел Сумайя. Мен бул сабактан өзүмө пайдалуу болгон көптөгөн маалыматтарга ээ болдум. Ошондой эле ал маалыматтар менен мен айлана чөйрөмдөгү досторума да бөлүшкүм келет. Балдар, ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта баргыла.